Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sorularım var sizlerdeki. Men atayın dayındap kelgen jokmун. Har qanday türlü jawab berебиz. Oşo sebepten maşallah sorularga kээ бир нерсе урушуп коюшу мүмкүн. Sorular sizlerdeki тыңдап алыңыздар maşallah. Siz bugün ulu insan Razakıt'ın atını alıp жүрген şaharga geldiniz. Ova ulu insan Kırgızstan'ın tüptölüşünü oşo деле subhanallah uşul Kırgız'ın ulutunun karmalıp kalışına, en birinci mamlekettin kuruluşuna sebepkar olan al adam subhanallah jetimxanada öskön, oşul emes Özbekistan'da çoğaygon, anın okuyaсын bарын жақсы билем maşallah. Men özü aybayымda emelерди, мемуарлардан, өмүр баяндарын окуганды аябай жакшы көрөм. Эмне үчүн дегенде жакшы адамдардын өмүр баяндарын окуу менен исламды биз өсөбүз. Аны Разаков деген ушундай чоң инсан болгон машалла. Мына ушул жерде туржа көптөгөн мамлекет, мына ушул именно түштүктүн дагы көтөрүлүшүнө, ошол жерден көп салым кошкон, ушул жердин агарышына, билимине көп салым кошкон адам субханалла. Мындай эмес, светтик жагынан бирок дин жагында илгертен алдастар иншалла. Ал киши мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деп кеткен. Туура, машалла. Ушул тазалык менен бүгүнкү сиз айткан үй бүлө берекесинен кандай байланышы бар? Эмне үчүн бул байланышы жок экен? О, керек болсо биздин эмебиз мына Гомер деп коебуз. 20-21 кылымдын суман эң атактуу инсан Чыңгыз Айтматовдагы керек болсо адамдын күнүгө адам болушу орду айтып аткан. Мисалы, адам өзү субхан биз ошон үчүн келгенбиз да. Мен эмнени айтып атам жанттан бери? Эмне үчүн сөз сүйлөдүм, жарым саат бой кыйкырдым го. Мен ушу айтам, сен таза бол деп атам. Мен таза болом, баарыбыз таза бололу деп атам. Мисалы айтып атам, мисалы айткан жокпу да, тиги зына кыла берсин, тиги уурдай берсин, тиги калп айта берсин деп айттымбы? Жок, айткан жокмун. Сиз менен биз таза боло турган болсо, мына карагыла, аял таза болот. Кыргызда сөз бар. О, энеси бузуктун баардыгы бузук дейт. Атасы бузуктун бирөө бузук дейт. Эмне үчүн мындай айткан ата бабабыз? Исхак Разакыттан мурун эле, о, илгертеден келген биздин макал лакаптарыбыз бар керек болсо. Тазалык өзү бул адамдын ички дүйнөсү, адамдарга болгон мамилеси, табият менен болгон мамилеси, бул дайым такай бизде исламда биринчи ордо турган. Эч качан ушул заманда айткан адамдар башка жерден алган жок аны. Адамдар кээ бирлери жашоодо практика жүзүндө бар. Мисалы алса, эгер сен ажырашпайын, кантип ажырашуунун жаманчылыгын билесиң? Кантип үйлөнгөндүн жакшылыгын билесиң? Кантип соодада банкрот болгондон кийин акчанын кадырын билесиң? Туурабы? Ошондой экен да. Демек, биздин үй бүлөнүн ичиндеги болгон тазалык. Мисалга алса, о, үй аялы башка бир эркек менен кечирип коюңуздар жүрүп кете турган болсо, эмне башталат? Бузулду. Эркек башка менен жүрүп кетти, бузулду. Ортодо кимдер ит болду? О, кичинекей балдары психологически больной болуп калды. Тазалык зарыл экен, туурабы? Ахлак жагынан тазалык, негизи дененин да тазалыгы бизде шариятыбызда буйрулган. 10 нерсе бар пайгамбарлардан. Керек болсо тырмагыңды жумасына бир алышың керек. Пайгамбарыбыз биринчи күн келипти, кээ бир адамдар 5-чи күн алса деген нерсеси бар. Кээ тырмагыңды мон узун кылып жана үстүнө мондай жана чапталып жүрбөйсүңбү? Сен таза эмессиң. Дини да таза эмессиң. Дини жагынан келгенде ритуальный очищение деп коет. Бизде Аллах Таала усул алууну буйрган болчу. Сен кантип сен Разаковдай таза болгону, сен таза эмессиң? Ойлоп отурсаң өзү тазамын, жок. Адамдар бир нерсе сүйлөөнүн алдында ойлонуш керек. Кайсы нерсени айтып атам, эмне жөнүндө айтып атам, эмне жөнүндө сүйлөп атам? Мен билем дайыма, эмеден чүйдөн чыккандан баштап, Сосновкадан кеткенден баштап, бери жакка келгенче көптөгөн сөздөр бар. Мен баарын жаттап алгам. Анткени чоң бир аалым айтат, эгер деди, монда трансмынай, детиген келди, эл ичи өнөр кенчи деп турат, көрдүңүзбү? Эл ичи өнөр кенчи. Бул эми субханалла, элдер 5 кол тең эмес, ар ким ар кандай өнөрүнүн ээси болот деген сөз. Элдин ичинде баардык нерсе бар деген сөз. Бактылык мына ушул нерсе, тазалык исламдын биринчи имандын жарымы деген пайгамбарыбыз. Имандын жарымы. Алымдар чечип билет, кандай тазалык десе, о, мына бул жердин тазалыгы дейт. 5 малдар аталып Аллаху акбар ыйлап коесуң, десин бирөө келе калса тиги шүмшүк деп отурасың. Сен кантип таза болосуң? Сен таза эмессиң сен. Сен айтпай коеюн. Кечир. Урушам деп айтпадым да жана эле. Менин жакшы досум азыр 50 жашта, турмуш куруп бир уул менен ажырашып ажырашып ошуруп жок. Өмүрүн ата энесине арнап карап келатат.
Көргөлü барып турчу элек. Азыр келгендерди киргизбей, силердин жинигер мага кирип калат деп киргизбей калды. 375 жин чыгардым дейт. Ушул жөнүндө маалымат берип коюң дейт. 103-кө чалыш керек. Макулбу? Çalıp koyun suraşından darlasın. Tut molda prичем. Бар дарылатып жакшынакай. Азыр заманда мода болуп кеткен. Сенде жин бар деп айткан. Сен кара дуалап сылтыр деп мода болуп кеткен азыр. Силер дойный коровозга. Уй бар го, уй сайт. Кээ адамдар субхана силер жанында имам кыласыздар. Мен сахих гана мына бооларга келди деп айтам. Мына Kur'an okuganын көрдүңөр кандай окуду? Жактыбы? Качан ушундук кыраат менен окуганда, о шайтан шабыр, жимпин сыйкыр-пыйкыр зыйт коет. Анан бир нерсени шыбырап, ментилер бир нерсени түйүп берип, ичирип силерди аябай адат бул жерде. Мен билем бар, толтура кетип бар. Бир нерсени ичирип, жедирип, анан кийин мында кагаздар жазып туруп, мен сактым бар, бул жерге илип алсаң сакталасың деп ар бир болбогон бир нерсени жазып. Мына 3 мол отурду. Үчөөтүң медресе өткөн дамыллар. Ушуларга келгиле. 375 жинигер менен. Түшүндүңөрбү мени? Түшүндүңөрбай? О, чоң молдо издейсиңер. Чоң молдо деген кандай билесиңерби? Чоң молдо деген бир дагы арам жебеген адамды айтат. Чоң молдон олияны чоң молдо деп айтабыз. Калганыбыз бали кичинекей молдобуз. Мен дагы чоң молдо эмесмин, субханалла. Булардын жанында келгенде илим салып келсе, жок мен 0,5 балчык. Так что, субханалла, ар нерсени мен багалар. Макулбу? Туура заманда бар экен. Заманда бар экен, актуалдуу экен азыр. Баарыңар стресстесиңер. Бир дагы аял жок стресс эмес азыр. Бирөө караса тиги телефону жана эмне коет? Эмне телефон? Xiaomi. Жанымдагы эле подружкам 17 Pro Max подаригин алып. Ошого стресстин, эмне үчүн мен 17 эмес, а? Күйөөңө эле кулакмай жатасың. Стресстин бар биздики туура эмес стресс азыр. Илим биринчи орунбу, же адеп ахлакпы? Менин оюм адеп. Сиздин оюңуз өтпөйт биякта. Ан молдо чечет кайсы орунду экенин. Туура, экөө бири-бирине мындай эгиз козудай. Бирөө жок болсо бирөөнүн пайдасы жок дегендей да. Экөө мындай бир болуш керек. О. Түшүнүп болдубу? О, Муса пайгамбардын заманы экен. Каламулла, Алланын ушундай бир прямо сүйлөшкөн пайгамбар. Жолдо кетип баратса, о, Нил дарыянын этегиде бир киши кумга көмүлүп жатты. Анан ой сага эмне болду десе, эми кийине турган кийим эчтекем жок, жылаңачмын, ушу кумга көмүлүп, кечинде чыгам дагы анча-мынча мусур андан жеп алып келем десе. Баягы пайгамбар айтты, "О Алла, бул эмне адилетсиздик. Буга бир, я Алла, муну чыгар мындан" десе, кетип калыптыр ошентип. Кудай кудурет ушул баягы мынтип колун кыбыратса эле, баягы кумда жатып, бир нерсе тийиптир. Караса бир жылтыраган таш экен. Эптеп, септеп туруп алып, ар жак коробканы оронуп алып анан баягы жүрөптүр. Келип эле зергерге айтыптыр. Муну аласың десе, мындай карап, "О, жок, бул изумруд экен, биз ала албайбыз. Бизде акчабыз жетпейт." Анан баарын чакырып, "Аллабыз, шаардыкын жетпейт экен акча." Бир эле падышалык жетет экен. О, барып падышага берет экен. Падыша да жарты падышасын берет ошон үчүн. Анан баягы биринчи ачкачылыкты көргөн неме, эптеп кичинекей наметип, элдерге садака судукка кылып бир нерсе кылып, анан акырын мындай киши курсагы тоюп бир нерсе болгондон кийин эле базардан бир орун сатып алып, ай соода кылып эле ошондо бүт базарды сатып алыптыр. Акырында курсагы тойгондо эмне кыларын билбей калыптыр. Анан бир күнү баягы Муса пайгамбар келатса, баягы бул кишини элдер сүдүрүп баратат дейт. Байлап алышкан, сүйрөп алышкан. "Эй, каяка?" Десем баягы окуясын айтып берсем, бул момундай адам болчу. Анан мынакей дейт, колунда болду, бар нерсе болду. Акырында субхана түн ичинде бирөөнүн аялы менен зына кылып аткан кармайын дегендикен, күйөөсү кармалып калды, күйөөсүн өлтүрүп салыптыр. Эми эмне кылабыз дейт, муну кармалып калды дейт. Киши өлтүрдү дейт, зына кылды, эми ташпараңга өлтүрүшүң керек дейт. Анан ошо Муса пайгамбар, "О Алла,
Бұл емнеден әділетсіз десе, Аллах айтады дейді, Мұса дейді, мен әділетсіздік қылған жоқпын дейді. Мен әділеттімін дейді. Мен өте әділеттімін дейді. Болған сен пайғамбарсың, мен пайғамбар. Сенің сөзің екі болсын, мен сені сыйлаймын, сені жақсы көремін деген тәрізде айтып отқан. Сен сұрадың, мына мен бердірдім. Сен бердірдің, бердім мен. Мен ушундай ушундай өлөрүн билип туруп бербей жүргөн болчумун экен. Ушундай өлөрүн билип туруп ошон үчүн кумга бойлонуп жаткан болчумун дейт. Ай кээбирөө азыр кумга бөлөнүп келген жатканы жакшыраак. Болбогон эле жакшы силергечи. Чоң алдында айтат экен, ой дейт, субханалла. Акча адамды бузбайт дейт. Болгон нерсеси ва ичиндеги болгон каалоосун чыгарып коет дейт. Көрүп атпайбызбы жашоодо? Кыргызда сөз бар, жаңы байыган адамдан коркуш керек. Кээбирлер кызыгып атпайсың, охо, туруп эле байып кетти. Карасаң даңкылдатып музыканы коюп койгон, ар кимдин аялына секирип жүрөт, айгыр болуп Кудай сактасын, наузубилла. Кээбир аялдар Кудай таалынан эмес болгон, Кудай берип койгон экен, эмне кылар эле дырдыңдап ар кай жакка барып, мына бир чогулар 5-6 көчөгө байын тартышып, эмне кыларын эсилип кетти да. Же тарбиялаган баласы жок, же болсо баскан кайкарган эмес жок, это моя территория деп баштады. Билесиңер, ошон үчүн бербей турган болчу Кудайчы. Просто бизге мындай сабак болуш үчүн Алла Таала ар кимди бизге өрдөк кылат. Эгер ошол адамды карап туруп, туура жактарын колдонуп атканын көрсөңөр, Кудай Таала муну жакшы көрүп бериптир. Так, бул туура мамиле кылып атат акчага дешиң мүмкүн экен да. Туурабы? Бирок адамдын ичине акча бузбайт. Адамды субханалла ошо болгондун ичиндегисин чыгарып коет, бүттү. Ошол себептен бизде шариятыбызда бай болгон адамдар ылдый жагын караш керек. Илимсиз болгон адамдар өйдү жагын караш керек. Ошондо бирөөндө умтулуу болот, бирөөндө шүгүр айтып болот. Тажап кетпедиңиздерби? Тынч эле калганыңызды айтам да. 9-класстан чыгып Куран жаттап, хафиза болуп ата-энеме тажы кийгизем келет. Бирок Куранды жаттай албай каламбы деп корком. Эмне кылсам болот? Жаттоом да күчтүү эмес, бир аз кыйналам. Жатта кызым, жатта. 9-ду бүт дагы бар. Апаң атаңа тажы кийгиз иншалла. Жаттоом кыйын эмес. Устаздын иншалла такыбачылыгы менен Кудай кааласа көрсөткөн жол менен бат эле жаттап алат. Мен сүйүндүм, азыр мына ярым халкаларды айтып атат, мына мечиттерди айтып атат, машалла, момунча мечит келет. Айында кичинекей болгон айында да бир мечит бар экен да. Аны айтып атам, бул десем айтат, устаз алхамдулилла, ошо ар бир мечитте бирден бала үй бүлөсү балдасын апарыш бизде шарт дейт. Жакшы адат болуп калган. Устазга апарып баламды окутуп бер деп, мындай ырым кылып апарып коет экенсиңер. Бул кандай сон? Ошол ырым кылып бир жолу мечиттин эшин аттатып койгондон кийин эле канча баланы хафиздер турабы? Хафыздардын эң көбү ушул жерде түштүктө негизинде. Ошол себептен мынекей бул адатты калтырбаш керек. Кыздарды да ошондой кылыш керек. Кыздын алима, хафиза болушу өтө сонун. Bir zamanlarda bir padişah özünün balasını üylöş üçün aytatken öyle. Men balamды üylöntkөндüm. Buna kimden hafize kız olgan bolsa, tün içinde üyüne şam jagıp koysun deydi. Kudayдын kudreti oşo tünü bir de üy kalgan jok eken. Kız hafize, alim olmagan jok eken. Kimdelerini bilbeyt, ertesi gün ana subhanallah aytatken, barın da eken, kimden kızı hafize, Kur'an jattagан koysun deydi. Ertesi günde ошондо болгон экен. Аны айтаткен, деткен. Мындай жердин падышасы болуп, кыямат күнү мен Алланан суракка калбайм деп айткан экен. Мен дагы субханалла ушул жетекчилерге, жанагындай бир айыл башчы керек болсо, субханалла керек болсо жанагындай динди, мындай айтканда күрүрүтөп турган бардык чиновниктерге дагы мен кайрылмакмын. Эгерде биздин элибиздин ичинде хафизалар, карыялар субханалла, турабы? Ушундай көп боло турган болсо, кыяматта ушул динде эмес, балки мамлекет башкарып турган адамдар кыямат Алладан жооп бербейт. Билесиңер эмне үчүн? Анткени ошолордун заманында эркиндик болуп, ошо Курандарды жаттаган үчүн болот. Иншалла. Мен ушуга үмүтүм бар, Кудай кааласа. Ол раматтык чоңазга айтат эле, Кыргызстандын келечеги бар. Биз өсөбүз, өнөбүз дейт эле, турабы? Ал дешик 50 жыл алдын бизге аз маселе калтырган жок. Молла эмне сүйлөөнү билбей калдык биз азыр. Бүт бардык нерсени сүйлөп койгон уже. Biz o kıçıktan bir neseni az eskertip koyup ketip barıtız, unutup kalbaş üçün. Erте biz ötüp keteriz, biz ölüyoruz, bizin arkamızdan gelip biröler gelip aytat, momut keledi, kayra eskertip ketip şunday olur. Bir oşol adam aytkan neresi gelip azır, önüge ös otağız, gör otasыңар, Kırgızstan dedi, sürüter kıdırıp жүрөм ben hazır. Cumasına barbagan jerimde az, büt kıdırıp жүрөbүz hazır.
Кайсы жерге барбайын субхан, өлүгү, өсү, кайсы жерге барбайын миңдеген ушундай бир залдар толтура, имандуулар толтура, адамдар ушундай келип атат. Эмнесе билесиңерби? Биз эки тараптан да өнүгүп бартабыз деген сөз. Бирок туура жолду кармайлы. Өзүбүздүн илгертен келаткан Ханафи мазхабын кармайлы. Матуриди акыйдабызды кармайлы. Жолубузду кармайлы өзүбүздүн субханалла. Адашып кетпейли. Бүгүнбү, эртеңби субханалла биз эгерде башка жолдорго чыгып кете турган болсок, адашып кете турган болсок, анда башкалардын зыянына болобуз. Бир адамдын зыяны менен бир мамлекет жок болуп кетиши мүмкүн да, турабы? Ошондой кармайлы, өзүнүкүн кылалы иншалла. Мен 5 убакыт намаз окуйм, бирок жалган көп сүйлөйм. Эмне кылсам болот? Сүйлөбөй кой. Болду, машалла, сүйлө. Мына ушинтип көпчүнүн алдында жалган сүйлөйм деп айтканың сенин иманың бар экен белесиң. Демек сен Аллахтын жай намазында бутун көтөрүп тургузган адам, эми кантип бул анча-мынча тилиңди тыя аласың? Пайгамбарыбыз айтат, сурашат тоюз. Я Расулулла, мусулман калп айтып алышы мүмкүнбү? Ооба. Мусулман киши өлтүрүп алышы мүмкүнбү дейт? Ооба дейт. Мусулман зына кылып алышы мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн. Бирок мусулман калп айтышы мүмкүнбү десе, пайгамбарыбыз туруп, жок дейт. Шотозбу? Жок дейт. Пайгамбар туруп, мусулман калп айтышы мүмкүн эмес. Демек, ушу намазыңызга бекем боло бериңиз, иншалла намаз сизди оңдоп саат кыла каласа. Алладан сураңыз, көп сураңыз. Ассаламу алейкум устаз, аяттын маанисине келет, жубайлар бири-бирине кийим деп, ошондуктан жубайлар үй бүлөнүн сырын сырткы чөйрөгө чыгарбоо керек. Жубайың жаман болсо да, анын жок дегенде бир жакшы жол бар. Ошондуктан жубайынын жакшы жагын көрө билип, жакшы мамиле кылууга аракет жасоо керек. Сиз жооп берип коюпсуз, машалла. Бул мага окшойт, а? Макул, мен ушуну ала кетейин иншалла. Ушуну дайыма коюп коем дагы, келинчем айтып турам, макулбу? Жакшы аракет кылайын, иншалла аракет кылайын. Бул молдолорго экен да, короче. Жакшы мамиле кылма. Чында? Бул аялын жакшы көрөт, дайыма айтып берет. Көп айтат аял жөнүндөчү. Постоянно айтып берет. Ошол себептен пайгамбарыбыз айткандай, мен жок дедим да кылып атам, үй бүлөлөрүмө дин түшүнгөн эркектер намаз окуп жүрөсүңөр. Эң жөнөкөйүн кылгыла. О короң 10 метрди тияка. Кел. Тетиги жерге бир сникерсти коюп кой. Анан кел жарышабыз де. Ар жакка жарыш бар. Субханалла. Ошо эркектер айтат, калып кал, ошо сникерсти ошол аялыңа алып алсын. Романтиканын субханалла бир жолу ушул. Пайгамбарыбыз Айша энебиз менен жарышып атат экен да. Айтат, бирөөндө пайгамбарыбыз Айша энебиз ашып кетти, кичине жашыраак берек болчу. Мединага келди, тамак көп болду, аял тамак жеди, кичине чоңое түштү. Анан чуркаганда кышылдап пайгамбарыбыз, "Эй Айша, один дейт экен да." Туурабы? Бирге бир дейт. Бул жерде пайгамбарыбыз аны жашырынып алып, "Элем" дейт, акырын деген жок экен. Пайгамбарыбыз элге көрсөтүп кылып атат экен да. Караңыздар, о кетип барат экен. Мында бир төөлөр кетип барат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мында баягы эменин төөнү кармап туруп, анан эй деп айтат экен да. Көч кетти деп бирок икират экен. Анан көчтүн кулдур деп баягылар тура баштаган мезгилде, анан пайгамбарыбыз, "Ой, төөлөрдү айдоочу, акырын" дейт. О тиги жердеги паланкиндеги мына чатырчадагы хрусталдар сынып калбасын деп. Biz ушундай айтабыз, субханалла. Biz хрусталга, мындай бир жашоодогу эң жок нерсеге теңейбиз, субханалла. Калган айтпай эле коюйн, билип алышат. Ушундай дин илим башкача болот. Жок дегенде ушу кичинекейин кылгыла. Бир жумада бир жолу гүл бере албасаңар деле, субханалла. Эми жолдо гөлдөр тигиликтер бар, аны жул баглама кылгын. Тиягы матырак. Просто де жакшы мамиле, сый, урмат. Мен айтарым, эч качан айтышпагыла эркектер. Бул жерде айтып атпайбы, сырын жашырыш керек деп, туура. Кандай эркек дейт пайгамбарыбыз? Түнү аялы менен, күндүзү ошол нерсени сыртка чыгарат. Кандай эркек дейт пайгамбарыбыз? Эркек эмес деген сөз бул. Намысы жок деген сөз. Биз жолдошум экөөбүз базарда соода кылабыз, болобу дейт. Үйдө отурсаңыз болбойбу? Эми суроо да эми. Же күйөөңүз сөзсүз сизди мен жанымда тур деп атабы?
Аялдын кийимин сатабы же эркектикинби? Эгер ушундай каралат да, анан аялдардын кийим саткан болсо, күйөөңүз менен чыгыңыз. Күйөөңүз башка аялдарга бул көйнөк мындай деп флиртовать этип бериш керек да. Сиз ошо аялга өзүңүз беришиңиз керек болот. Эгер эркектин кийимин саткан болсо, сиз үйдө болгонуңуз эле жакшы. Эгерде продукту сата турган болсо, жанында болсоңуз болот. Ар жакта фасовкада да бирокчу. Анан мындай кирпикти момундай коюп алып, мындай кылып алып, анан субханалла ары бери басып, аптек иши кийип алып, ары бери ушундай турсаңыз ал жарабайт. Базарга баруунун шариятыбызда акыр замандын чоң белгилеринин бирөөсү бул. Аял кишинин соода кылып көчүп базарда жүрүшү. Акыр заман белгиси бул. Кээ бир адамдар эмне себептен ушундай акыр заман дегенде, анткени качан аял киши бизде уят. Аны айтышыңар мүмкүн да, азыр кээ бирлерге эми ушундай болуп калды, заманга менен жараша. Туура заман менен мен айтайын деген нерсем ыймандор айтып коюп атам мынакей. Эгер ыйманың болсо ушуну кыл. Эгер жок дей турган болсоң да өзүң үчүн жооп бер. Биз молдолор эмне кылабыз? Эскертебиз, предлагать этебиз. Мындай кылсаңар жакшы болот деп айтабыз. Мен буйрук байкасам бир ойда кыйрак эметкен жокмун. Нетет кээ бир нерсе урушуп коюп атам, ал дагы менин ишим. Айтайын дегеним мынакей, базарда болушу бул кээ бир шарттар мынакей. Ушул сурана аласыз да мынакей хатипке келесиз. Хатип дейсиз. Дамыла, мен мына ушундаймын, мен момундай кылам десеңиз, анан жолун таап берет. Макул дамыла? Дамыла субханалла. Бул хатиптин жаман эмеси бар да. Бул кыяматта бул район үчүн жооп берет. Ушулардын баарын чууртат. Казындык болсо андан коркунучтуу. Ал областы. Адамдын баардыгын коет да, моненен коюп туруп анан кийин бирөө түкүрөт, бирөө кылат. Өтө оор, бул казы болуш, субханалла, хатип болуш. Мен дайыма айтам да, булардын жүгү оор болгон себебинен көчөдө кызыл кыйрда айттым бу, эмне жок, эмеге барып, базар барганда барып айтып атам. Молдоңорду үйүңөргө чакыргыла. Молдоңор кимдин үйүнө молдо барбаса, ал үйүн кары беле. Монда мукам үндү, Куран үйүндө окулбаса, кары беле үйүң сени. Карып, үйүң карып. Чакыргыласы буну. Карып деген сөз билесиңби экен? О, жана сыбатада кол, жанында бир мындай тышталган үй сыяктуу. Эч ким жашабаган. Жакшы адамдарга тамактарды бер, тамактарын жакшы адамдар жесин дейт. Мен бир нерсени дайыма айтам да. Бирөөң 5 дипломуң болсун. Юрист бол, экономист бол, дагы бир кайынча диплом алып алмаганы менде. О бир пара Куран жатты, жок, 3 сүрө билген имамга жетпейт. Жок, салыштырбагыла. Имам Газали рахимулла Ихя улумуддинде илимдин улуусу бул дин илими деп айтат. Андан кийинки экинчиси бул медицина илими болуп эсептелет. Адамдардын пайдасына боло турган, үй сала турган, жаратылышты карай турган, жанында бир дыйканчылык кыла турган, мал доктурлукту бул адамдарга керектүү нерселер да. Ол кереги жок илим бар дейт. Эмне дейт? Асмандан жылдыз теуп, если жизнь на Марсе деп жүрө берген бул кереги жок дейт. Ал жерде ансы деле белгилүү жашоо жок экен дейт да. Миллион жол жылдыздар санап чыга турган болсоң дагы субхан пайдасы жок. Эмне үчүн андан сооп жок. Бирок алдыңкы көндө илимдин эң башаты бул дин илими. Ошон үчүн дин илимин билген адамдарды үйүңөргө чакыргыла субханалла. Биз жеген шоколад шириндиктерде гүмөндүү эмульгатор, краситель, стабилизаторлордун өкүмү кандай? Жесек боло береби? Mesela Е-каротин болуш керек менде. Ушундай нерсе мен дагы айта турган нерсем бар. Силерге айтып атам субханалла. Таквачылык бул менен болбойт. Жеп аткан наның дагы бар го жанакы. Un жеп атасыңар го. Ошондо D витамини менен бар билесиңерби? Ал сөөк. Монда сөөктөрдү монда артып, анан кошуп ийет мунга. Ошол D витамини болот. Дүйнө жүзүндө субхан ушундай нерсе. Бир эмеде Ашрати Саати деген акыр заман аламаттары деген бир китеп бар. Ошондо акыр замандын белгилеринин бирөөсү адамдар бул дүйнөдө мен олиямын деген адам дейт. Жанагындай бир көлдүн жээгине басып баратып, буту сууга кичине кирип калат го. Ошондой болуп арам нерсеге кириптер болот деген. Азыр ошол заман келди. Жеп аткан нерсебиздин бүт баарында да кичинекей бир кошулма бар. Ошол сен эгерде ошол ачыктан ачык, мисалы дары деле бар го, дары.
ошол дарыга спирт менен чылангандары бар. Ал жерде өкүм кандай десе, 70% чөп болуп, 30% жана спирт боло турган болсо, эмне дейт, ошол нерсенин экөөнүн ортосунда мындай реакция жүрөт дагы, спирт эмеси жок болуп, жанагы эмне сиркеге айланып кетет алат. Кайсысын жеген болот, кайсысын ичкен болот, мына ушунчадан бери бар. Ошол себептен кээ бир нерсеге көңүл бурай туруңуздар, макулбу? Аны ар бир нерсени карай бере турган болсоң, өзүңдү тажайсың, акырында диндар болбой каласың. Ушунун баары эле ушундай экен, жөнүн жашай берейинчи деп баштайсыңар. Макулбу? Шуба хабар атасыңбы, күмөн болуп атасыңбы, жебей кой. Эгерде күмөн нерсе жашооңо өтө катуу кирип кеткен болсо, Кудай сактасын, аузубилла. Нуржулар боюнча эмне дейсиз? Жамаат болуп квартирада бекинип жашайт. Риселе Нур китептерин башына кийде окубайт. Ошол туурабы? Сенин ишиң эмне? Койгулай. Ушу бөлүнгөнү токтотуш керек. Риселе Нур, бул Саид Нурсинин, бул Ахли Сунна, Ханафи мазхабы, Матурidi акыйдасын алат. Биз бөлүнгөн болбойт. Туура биздин динибиз Кыргызстанга жамаатташып келди. Таблигчилер бар, нуржулар бар, сулайманчылар бар, софилер бар. Ошондой эле жамаат болуп келди. Бирок эмнекен башыбыз бир болсо, бара турган жерибиз бир бейиш. Бул субханалла 12 томдук китеп окушат. Риселе Нур дешет. Биринчи илбап, экинчи илбап деп ушун кете берет. Бул кишинин китептерин баарын окуп чыкканмын мен. Шархылар менен кошуп. Эч бир жеринде жаман нерсе жок, жакшы болду гана. Квартирада жашайбы, болгон жакшылыкка үйүндө намаз окутут да. Мен таң кала берем кээ бир нерседечи. Кыргызстан ушундай сонун жер, бирок биз бири-бирибизди бөлүп атып тытып жеп коебуз деп корком. Мына бөлө турган ушул. Эгерде ушул территорияда мына Казкем, ушул территорияда кайсы туура эмес боло турган болсо, чарасын көрөт. Биринчи барып илимди айтат. Билем, туура эмес нерсени доказать этет. Андан кийин субханалла, эгер укпаса, анда органдарга берет. Кана капитанга кетип калды. Ошол айтат. Айтат субханалла, бул туура эмес, жок кыл. Ана мамлекет ана мындай алып туруп чук кылып салат. Чөтөбүз, булар унчукпай турабы? Тийиш бергиле. Ушул адатыбыз бар да, мен дайыма ушул нерсеге келип атам, акыркүндөрчү. Мына карагыла. Бирөө намаз окуп атабы? Сен намаз окуй албай атасың. Тийишпе. Алхамдулилла, сен кыла албай атасың. Сен намаз окуп атасыңбы? Намаз окубаганды күнөөлөбө. Мен бир окуя айтып берейин силерге. Айта берейинби? Асыраңла. Тургула. Лейлекти акырын турсаң, колду көтөр. Мындай кыл. Жакшы, эми отур. Кайран көз жаман да. Шайтан ушул айтат да, көзүңдү жумуп отура бер, кулагың угатпайбы дейт да. Бирок кулак угуп эле коет да, бирок көз көргөндү кылат. Ошон үчүн субханалла көздү эмне кылыш керек экен? Мында жумуп кетпеш керек. Кайсыга келдим эле? Бир окуя айтып берген экен, Машалла. Убакыт барбы? Да. Канча бар? Бир өтөрүз, Эмеге Стамбулда жүрөм. Анан Алла насип экен, ошо окууга бардым. Бир окусам деп ниет кылып, тетигинче бир 2005-2000 жылдарда анан субханалла барып бир эмеге медресеге кирип калдым. Анан жерде окуп Куран жаттайм деп отуруп калдым. Анан кичине илим окуйм деп да ушундай башламан, кайсынан баштарын билбеймчи ушундай. Анан устаздар бир күнү устазым отуруп бир окуяны айтып берип калды. Автобан деп коет, кете бересиң, анан токтосоң, баягы заправка токтойт, бүт бар, дүкөн бар, мечит бар нерсе. Анан бир аял мини юбка кийген, кумелган ушундай бир устаз айтат, карадым дейт, астагфирулла, бул аял тозоку деп өзүм ушундай ичимде эме калдым дейт. Анан астыметтин дейт, баягы мечитке кирип келип намаз окуп, анан чыгып келатсам эле, баягы аялдардын мечиттен чыгып келатат дейт. Чыгып, үстүнөгүсүн чечип,
сумкасына салып тұрғаннан кейін кайра өзүнүн машинасына кетти. Ай, Юсуф Ешчан деген ұстаз эле, Юсуф, сен шүмшүксүң, сен акмаксың. Сен кимди тозокко, сен Кудайсыңбы тозокко салып турган, бешикке киргизе турган. Сен кимсиң? Деп ушуну өзүн жебеледим дейт. Билгиле дейт. Бирөөнү тозокку, бирөө бул күнөөкөр деп айтардым мурда. Ушул нерсени билип ал, сен анын жүрөгүн билбейсиң. Ал сенден да Кудайга көбүрөөк ишенет. Жашынып алып намаз окуп атып үйүндө. Деп айтты, ошол мына тетигинеке 20 жылдан ашып кетти ушул айткан сөзү. Бирок дайыма ушул жеринде турат. Ошол себептен бир да адамды күнөөлөгүм келбейт. Бир да адамды. Мен сабагыма жолу бар, жолугу жок деле окуган, дараты бар, дараты жок деле келе берет. Эмнеси билесиңерби? Эмне үчүн буяка чогулттум? Бул жердин жартыган эч качан азыр мечитке чогулсам бармак эмессиңер. Жартыгандын гусулуңа жок болмок. Чын 5-10 адам бармакта деп коюп кетип кала берет эле. Бирок ушул нерсе экен да. Бир-бирин адам түшүнүш керек. Диндар адамдар, диндеги адамдарга дин болбой аткан адамдар дуа кылыш керек. Я Алла, ушул бардыгына дин келсин. Пайгамбар я Алла, Аллахумма гфирли, я Алла мени кечир. Вал муъминин вал муъминат, момун эркекти жана момун аялды. Вал муслимин вал муслимат, мусулман эркекти жана мусулман аялды кечир деп айтса дейт. Аллах ошол адамды дуа кылган адамдын бардык дуаларын кабыл экен. Бар любой нерсени сурай берсең болот. Качан сен башка адамдардын күнөөсүн Кудайдан кечиришин сурап тилесең. Качан башка адамдардын кемчилиги болуп оңолуп кетишин тилесең. Bir adam kıyналып тұрса, ошол кыйналдан чыгып кетишин тилесең. Мына ошону менен биз мусулманбыз. Ошону менен биз субхан артыкпыз. Жотабыз, ошо менен артыкпыз, башка нерсе менен артык эмеспиз биз. Ошол эле мурун чимкирик чыгат. Ошол эле колтук кулоңсо. Ошол эле жүн. Эмне башкача деп ойлоп атасыңар? Жок, субханалла. Баары окшош. Баары бирдей эле ажатканага барат, баары бирдей эле тамак ичет. Бирок адамдын бул жүрөгүндөгү Кудайга болгон ишеними менен, акыл парасаты менен субхан айырмалат. Турабы? Кыргызда сөз бар. Уйга жөгөн салабы, көңгөн ат калабы дейт. Көңгөн ат калабы, уйга жөгөн салабы дейт. Субханалла, акылы жок, парасаты жок неме? Уйдага окшоп жүрөт ал. Бирок сен мусулмансың да. Сен субхан ойлонушуң керек. Менин ушундай эмнеге акым бар ал жерде жаман ойлогонго? Эмне акым бар мен тиге бир мындай сын айтканга? Эмне акым бар ал кичинекей үйдө жашайбы, чоң үйдө жашайбы, жакшы машина менен, жаман машина, сенин ишиң эмне? Турабы? Тиги аял алабы, тиги күйөөгө тийеби, тийбейби, тийеби, алабы, сен ишиң эмне? Өзүңдүн имам Маза айтат да, өзүмдүн күнөөмдү эстегенде дейт, башка бирөөнүн айыбын издеген убактым калбай калды деген. Бирөөнүн айыбын, субханалла, эмне кылыш керек экен? Көрөрдө муну өзүңдүн айыбын карасаң, өзүңдүн башындагы субханалла таякты көрбөй, бирөөнүн башындагы чыбыкты көрөт. Биз эт жегенден кийин сөөктөрүн эмне кылыбыз керек? Мен кээ бирөөлөрдүн күйгүзгөнүн, кээ бирөөлөрдүн таштаганын мен ачкым келип атат. Таштаганын негизи эмне кылыбыз керек? Же көм коюбуз керекпи? Жок, субханалла, итке бериш керек да аны. Ушунча сөөктүн ичинде кубара болуп калат го жылкыныкына. Көмөмдөбү? Ал өзү субханалла мусорго чыла турган нерсе. Анан жиндердин тамагы десе ойлоп кеттиңер болуш керек да, жанагындай сөөк жиндин тамагы десе аны көмүш керек го деп. Жок, көмө турган нерсе мустахап бар. Бул тырмак бар го, буттун, колдун тырмагын анан мындай бир сөймөйчө ылдый жакка эметип туруп көмүп коюш керек дейт. Этият иретинде. Анан адамдын чачы бар го, алгандан кийин ошону көмүп койгула дейт. Эмне себептен десе, бир мындай сыйкырчылар, жиндер баягы эме кылбасын. Бирок айвандын сөөгү субханалла чытандыга чытала берет. Мусор менен кете берет, анын проблемасы жок, макулбу? Болгон нерсеси илгертеден сөз бар. Ит аякты теппе, сөөк менен ойнобо дегендер бар. Муну көп эле көрүп жүрөм. Кээ бирөө ит аякты тебип, анан кийин айнып калганын көрүп атам субханалла. Кээ бирөө сөөктөр менен ойноп, эми анда сөөк ойнобо десең чүкөдө бар да. Чүкөдө сөөк да турабы? Ошон үчүн мындай ар нерсени мындай шариатка такап эле момун терсең мындай кыйналып кетесиңер. Шариат субханалла жеңил деп башында сүйлөп айтып бердим. Шариатты субханалла бир нерсе ырым кылып астагфирулла деп жүрө турган болсоңчу, өзүң да кандай астагфирулла болосуң.
Nurcular boyunca ayттым. Bağımdan кейін қаза намаз оқса бола береді күн шыққанға чейін. Устаз мен жолықчанмын, үйде жолығым жоқ жүргенге қошына балдар намақырымда көріп қалған үшілер болды. Емне қылсам болады. Күтусізден келіп қалышат, жолығыма жеткіземін чачымды көріп қалады. Дайымы үйде де жолықчан жүре албай қалған үшілер де болады. Үйізде адамдар көп өтеді, орта жашы нейді? Жоқ, жайғашқан дейді. Андай майла жоқ. Мүмкін болса, субханалла, ошол болбаған ошарда үме қалыз, жетішпей қалады саңне қалағыз. Ешке жазып қойыш керек, жол салған, ешке тықылдатып бердепші. Жоқ, бұл ислам адептеріне. Ислам адептеріне керек. Мисалса, дарвазаның түйіне барғанда, дарваза болады, дарвазаның дағы бір жанында, дағы бір мындай еме тартып қойыш керек еркектеріне. Мындай парда тартып қойыш керек. Мына дарвазадан кейін парда тартып қойыш керек. Жол болса жазып қойса деле болады. Тықылдатып киер деген нәрсе. Пайғамбар айтады, егер де бір адам мындай бір емеден дарвазаның жыртығынан қарап атқан болса, ошо үйдің иесі көзін чұқып алса күнәкөр болып кетті. Тамаға ушундай болот. Бұл ислам, сен укугуң, сен мындай жеке пространствоң деген сөз. Bizde mындай азыр эле ушунат укук деген шарият укукту 1,5 миң жыл айтып койгон ошочу. Мына ушунча деңгээлде мынеке киргенге уруксат эмес. Биз кыргызбыз, тоолукпуз, бизде мындай нерсе деген жок нерсе эмес. Жок. Үйдүн ичине ошо коронун ичин кичине бийигирээк кылып коюш керек дагы эле, аял иште ошого жүрө тургандай шарт түзүп коюш керек. Эми азыр сонунго баардыгы эле субханалла мындай ордоруна коюп койгон. Бирок жана жазып койсо болот. Чоң кыздар бар, тықылдатып киргиз деп жазып койсо да болот. Уят эмес ал. Макул, ушуну бир жолун табыш керек да, мындай айтканда, мындай көрүнүп калбаштын. Туугандары тарабынан кичинесинде зордук зомбулукка кабылса, алар менен мамиле үзсөк болобу? Бирок туугандар менен карым катнашта үзсө болбойт дешет го. Ушуга кандай дейсиз? Эми эгерде ошончолук жүрөгүңүздө ушунчалык нерсе болсо, кечириш мүмкүнчүлүгү болбой аткан болсо, дайым ассаламу алейкум ва алейкум салам, саламыңызды үзбөңүз, машалла. Дайым такай жакшы мамиледеси болуп коюңуз. Эми аны менен баягы карым катнашка үйүнө кирип кетиш да шарт эмес. Эмнекен балким мындай бир жакшы мамилеңизди сизден кетпесин. Уламалар айтат да, мындай дейт. Тууганчылыкты куруу дайыма бир адам менен катышып жүргөн адам менен куруу эмес дейт. Сенден кол үзүп кеткен адам менен барып жарашып, ошо менен мындай жарашып алып мамиле кылсаң, мына ушул тууганчылыкты куруу деп айтат. Анан эми зордук зомбулук деген нерседе мындай азыркы заманда деле биз билбейм эми мен ал жакшы түшүнбөй атышым мүмкүн. Бирок мисалса мен деле барсам, байкем бар, атам аймерси, мен жаткыра чапчы. Барганда сөзсүз менен картошкасына кирип кетиш керек болчу. Çöp жыйнашыбыз керек болчу. Баш орбойт. Кээ бирде үйдөн сүйрөгөн мончалап кетип калат да. Кээ бирде сабап, как положено, тепкилеп, анан кийин жумушка айдап кетишет. Ыйлаганчы көрбөй жумушун кылып жүрөт. Бирок мен аны зор зомбулук деп эсептеген эмесмин. Азыр эле ушу зордук зомбулук деген тема аябай монда эме болуп кетти, модный болуп кетти. Баары эле зордук зомбулук. Мен айтпай эле коеюн, мен. Бирок чыгам бир күнү. Жолдошу аялын багага милдеттүү. Сени маккага милдеттүү күйөөң макулбу? Милдеттүү. Кийимиңди алып бериш керек. Бай болсо 4 мезгилге, жок болсо 1 мезгилге жок дегенде. Жок дегенде. Эгерде күйөөңдө жок болуп аткан болсо, күйөөңдү айлап айланайын бокун мурунум, сенде жок болот, азыр ата-эне менен алып турайын деп, ата-энең алып туруп эчтеке болбойсуң. Сен мага алганды айтпадың беле, мен сен багам деп айтпадың беле, кана мен уят болуп үйүмө төркүмө сурагым келбей атат деп аны жебей кое турайынбы? Баягы силерден чыкканда абересиң деген эле. Кызгы силерден бе? Коем. Абересиң, аперет ал, апербей койбой. Колуна болсо баарын берип салайын деп атат байкуш. Бирок жок болсо эмне кылсын энди? Бирок милдеттүү. Үй менен камыз кылыш, квартира болсо да сатып бериш шарт эмес.
Квартираға чыгарып аткан болсун, квартира ашасын, тамак ашыңды сатып бериш керек, кийимиңди убакча бериш керек. Бул больницага апарыш керек, субханалла. Анан эле брачный договорду баягы тийип аткан мезгилде менин бизнесим бар, папалам өзүчө жашайт деген договор түзүлгөн болсо, анда уже ал башка иш. Шариятыбызда мындай договор дагы бар. Сиз ойлоп атасыңар, бир тараптуу экен, жок, эки тараптуу да болот мындай нерсе. Өгөй бала өгөй энеге махрам болобу? Өгөй бала жок, атасынын аялы эмеге атасынын баласына эме болбойт. Ошол эмесде адашып кетпесем, өгөй кыз келсе, ошо алган аялга дагы эме болот. А бирок бул жерде өгөй бала менен өгөй мындай аял баласы менен келсе, тиги эркекте кызы боло турган болсо, экөөбүз ортосунда бул нике өтө турган болуп калат дагы. Проблема бул экөө уже махрам болуш керек болуп калат. Жана жабам жүрүш керек болуп калат. Экөө бир үйдө болбойт. Турайтпы? Дамала турабы азкен? Аял күйөөсү баспаса, иштөөгө болобу? Аял күйөөсү баспаса, иштөөгө болобу? Мажбур. Мажбур болсо, мынакей казга келсе, мынакей Мурат алгар экеме, анан ушу мажбур канчалык деңгээлде мажбур экенин эсептеп чоттоп, анан сизге улук саат берет, ушундай нерсе, ушунда карап койгула. Биз баардыгынан силер имандуу адамдардан сурап атасыңар. Имандуу адамдардын башчысы, казысы мына, хатиби мына, мынакей имамыңар мына, даватчыңар мына мен. Демек, субханалла, бул жерде мында келгенде да биринчи хат эмеге казы, анан хатип келип алып мисалса сурашыңар керек. Эмне кылсам болот? Талак маселеси, үйлөнүү маселеси. Мен азыр ушуну кылам. Жанагы Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун үй бүлө маселеси тууралуу бир сонун китеби чыккан экен. Мен ушуну айтып атам. Ушуну окуп бүтмөйүн, бир дагы эркек дагы кыз дагы ошо турмуш курбасын деп атам. Ушул китепти окусун деп атам. Кээ бирлер үйлөнөм деп келгендерге ушул китепти берип атам. Мен хадия кылам. Ушуну оку. Кээ бирлер сатып атам. Буну сатып алды, оку, андан кийин мага кел депчи. Адамдар азыр күйөөгө тийгенге даяр эмес. Алганга даяр эмес. Алды, тийди, эмне болду? Эчтеке билбейт, шариятты билбейт, же жашоону билбейт. Эмнекен экөөнүн оюн бар эле мороженый, бүттү, ошо карасаң эле мороженый жегенде жашоо бүттүп калат. Иште ал 10 жыл экөө сүйлөшкөн. Тиги аялында окуган, тиги эринде болуп калган. Экөөнүн жашоосунун кызыгы жок ошочу. Ошол экен да. Демек, машалла, ушунун баарын билишибиз керек экен. Лейлек жергесине кош келипсиз. Лейлек деген жанагы эки чымчык турбай көрсө, ошол эме да, ошончо лейлек болгон. Ошо лейлек деген чымчык болот, Куш болгон, илек. Илим наздыгы да кечирип койгула. Мен өзү ушундай эмоциямды сыртка чыгарып ийген адаммын да, жашыра албайм бир нерсеничи. Улам эле карап коем, ак окшогон эки чымчык турат. Улам сурап эмес. Менин балам 10 жылдан бери ооруйт, жин киргенде окутуп келебиз, бирок шыпаасын тапканга жардам беришиңизди суранам дейт. 10 жыл болуп кеткен болсо, жин менен болот десеңиз, көпчүлүк болуп кетти. Намазга кантип бекем болуш керек? Намазга бекем болону жүрө билемин. Так, эркекпи же аялбы бул? Кол көтөрүп койчу. Аялбы эркекпи? Iya. Күйөөңүз баш ийгиз. Күйөөңүз баш ийгиз. Күйөөң жок болсо атаңа баш ий. Атаң жок болсо агаңа баш ий. Агаң жок болсо эниңе баш ий. Күйөөң жок боло турган бала болсо, өзүңдүн кичинекей балаңа баш ий. Эркекке баш ий. Эркекке баш ийсең, анан Кудайга баш ийиш оңой болот. Макулбу? Эмне тиешеси бар? Күйөөң ыраазы болсо, намаздан да кайф аласың. Күйөөң нааразы болсо, намазың тетиякта торпакканада жүрө бересиң. Шарт ушу коюлган. Аял деген эркектин бул жерде кабырганын бир жерине алып туруп жасалган. Нормальный отуруп алсаң, жашооң нормальный болот. Ненормальный отуруп алсаң, жашооң ненормальный болот. Түшүндүңбү? Ал айтат, бул жүрөк бар го, мына бул жер бошораак көрдүңбү? Ушу жерден алынган дейт. Мына бул жер жүрөктүн, бул жерде отуруп турган жер бар. Өзүнө бир пустата бар экен. Ошол жерди тасаввуф алымдарды Алла деп зикир кылышат. Ошол жерден алынган дейт. Силер этсиңер да, эт. Күнгө чыгарып койсо, сасып кетсиңер мүмкүн.
Жашырып койсо тоңуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде 36-6 градуста бул жерде турушыңар керек. О, Султан Сулайман, эмне каалайсыз? Любой нерсе деп турса. Бул автоматом субханалла. Бактылуу болосуң. Намазың бол болуп баштайт. Орозоң бол болуп баштайт. Куран окуп баштайсың, машалла. О, апаларымдан сурасаң, кантип бактылуу болгондун айтып беришет. Мен айта берем да, чыдаган, сабыр кылган, күйгөн, түткөндөр гана неберенин жытын жыттайт. Жөн жыттабайт, о, осураак чалын жанында отуруп жыттайт. Мать одиночкамын деп мактанбай эле койгула. Чын айтам мен силерге, мать одиночкамын деп, мен баламды багып жүрөм мен деп, ушуну мактанбагыла. Туура жашоодо ар нерсе болду, бирок бул мактанч эмес. Мен кичине грубыйраак сүйлөп, кээ бирлерге көңүл болуп коюшу мүмкүн, бирок чындыгы ушул. Мен мурунку болуп кеткен адамдар бар, ушуна жашап аткандар. Мен силерге айткан жокмун балки. Келатканда артта тургандарга айтып атам. Ушундай болуп калбагыла деп. Үйдү тазалатыш керек дейт, кандай тазаласа болот? Клиник центрге ачыш керек. Барбы клиник центр бакта? Ошо клиник компания өтсөңөр, эркекче бала келет, кыздар келип үйүңө тазалап берет. Ага тазалап эмне кыласыңар? Өзүңөр эле тазалабайсыңар. Үйдө шыпыргы бар, пылесос бар, машалла. Ушундай. Бул жагы улкен мейли. Балит ес балит. Бирок аял кишинин да эркек кишинин таза болушу шариатта бактуу нерсе. Бирок үйүңөрдө жанагындай жин шайтан каптап кетти деген ниетте бир көз тийип калды десем, мынакей дагы айтам, мынакей. Мына оң жагында, сол жагында периштелер отурат көрдүңөр. Мына ушуларга кайрылгыла. Үйүңөргө барат, о, субханалла, Курандагы ичиндеги ошолорду кубалай турган аяттарды окуп берет, машалла. Анан акырын ыраазы кылып коюп жөнөтүп койгула. Көп да сурабайт силерден, баланча бер дебейт. Көңүлгөн чыккан деп коет. Ушундай эле. Ал сөзсүз эле бирөөнү специалист тап келиши кереги жок. Кимдин үйү мүрзө, кимдин үйдө Куран окулбаса, кимдин орозо тутулбаса, кимдин үйүндө намаз окулбаса, зикир болбосо, таалим өтүлбөсө, о нуржулардын китеби окулбаса, мына ошол үйдү бизден субханалла жин шайтан каптап кетет айтабыз. Вакытты туура пайдалануунун кандай жолдорун сунуш айтасыз дейт. Сунуш тайсыз деп тур. Бул негизи аябай жакшы туура жазып тур. Вакытты туура пайдалануунун кандай жолдорун сунуш. Эң биринчиси Аллах бизге сунуштаган нерсени кылыш керек. Мен сунушум ушул да, карагыла. Вакыт 24 саат. Эч качан 23 саат 30 мүнөт эмес, 24 саат 10 мүнөт эмес. Дайыма 24 саат бар. Алла намазды мәмкут этет. Мындай белгилеген вакытта берип койгон. Намаздарды өз убагында окугула. Бул бир. Экинчиси, эртең менен эрте туруу, бул сенин бир күндүк жашооңдун өбөлгөсүн түзөт. Эртең менен күн чайлекте туруу зарылдыгы. Мына 5:30га чейин, саат 5:26да бизде багымдап акыркысы васхот болот, чыгат. Сен 5те тур дагы эрте жат, бирок саат 10да намаз окуп уктанды. Ошол эрте жаттым, эмне болдум? Эртең менен эрте турдум, багымдап окудум. Машалла 5:26 дегенде күн чыкты. Эмне кыласың? Бираз басып, кичине жеңилирээк нерсе жеп, анан басып, ушул күн мындай бир найза бою көтөрүлгөнгө чейин жумушту үйдүн ичинен бар нерсени кыл. Дүкөнүңдү эрте барып ачкын. Ар бир эртең менен эрте кылынган соода, эртең менен эрте кылган иште береке бар. Анын үчүн пайгамбарыбыз эрте турганга береке бер деген. Эрте турган адамдар береке бар. Убактысына береке бар. Дагы бир нерсе, ден соолук пайда болот. Түшүнүп атасыздарбы? Сөзсүз. Андан кийинкиси эмне себептен шариятыбызда биз пайгамбарыбыз кимде 100 аят окуй турган болсо, дегени гафилинден болбойт. Жанагындай бир кайдыгерлерден болбойт деген. 100 аят дегени бул Курандын ичиндеги сүрөлөр. Балки Аллах Таала эсбарында илимге өтөт. Күнүнө такыр болбаганда 10 барак китеп окугула. Убактыңарды бөлгүлө сөзсүз. Ушул замандын аалымдарда ким китеп окуган болсо, дүйнөнү башкарат дейт. Телевизор көргөндөр дейт, дайыма ошолордун алдында кул болуп иштейт деп айткан.
O telefonun жақсы ol, кечке TikTok, Instagram отырғанда сіз ойлабағыла. Biz бизнесмен болып кеткенбіз. Өз өніп кетіп атабыз. Жоқ. Біреуінің даяр болған нәрсесін көріп алып, ушундай жетсе болады. Жоқ, андай болмайды. Сен өзің уақытыңда өзің көңіл бурушсуздар китеп оқыш керек. Мына Аллах қойып қойды. Белгілі уақытта ерте тұру. Мына бүтті. Ушу екі нәрсені қыл. Анан тамақты 3 мал емес 2 мал же. Ертең менен кечинде гана болды. Бүтті. Соны сунушпай айтып тұр Аллах Таала. Болды, динimizde бары бар. Қалған еш нәрсе керек жоқ. Бізде мына сілерде деле болуш керек, бұл өзбек бір туғандар келіп стройка алады. Мен аларды мындай таң қала берем да, намаз оқышпайды екен, бирок біз жаман жер үшілген. Бирок таң сүргөндөн баштап bir көк чайын алып алып тұрып, о саат 10-ға чейин пахтасын қылып, бүтнесе қылып 10-дан саат 2-ге чейин ес алып қойшат екен. Завал өтөр менен жұмышты баштап еткенде, гүгімге чейин іштепті, гүгімде тіпті тоқтап қойып екен. Bir қол тойған ушундай үйді bir айда салып кетті, ар жақта 5-6 қырыз көзді қараған жерде үй тұрып қалғанда, апай қой бізде қалалды қуатта қылмайды да. Анкен саат 10-да келген, күн тияқып тұрып қалған, ем су ішкен, чай ішіш керек бізде. Мен ошол ерте турунун берекесин ошолордон көрүп атам десең да. Мына аракет кылып ушундай кылганга биздин курсагыбыз токтугунан субханалла уйкучу болуп кеткенбиз барыбыз. Так. Өзүбүздү күн сайын кандай суроолор менен эсепке тартып турсак болот? Бүгін өзіме қандай жақшылық қылдым деш керек. Мен 4-5 өнен біреуін табатам. Бүгін өзіме қандай жақшылық қылдым. Біреуге емес, өзіме. Аны қайсы олады? Баяғы хисабаны ясира дейді, өзіңе жеңіл есеп қылын ең демесі, бұл құптандан кейін екен. Құптандан кейін жатқанда, так, бүгін қанша намаз оқыдым. Құптанды оқуай жатып алып, ушунда ойлоңадан құптан намаз ешқашан оқуай қойбайды. Өзім үшін қандай нәрсе қылдым. Болды ғой? Ата-енеге қызмат қылуның ең жақсы жолы қайсы? Дайым аларға дуа қылу. Жана алардын амиринде болу. Менен барлығы сұрай береді. Устаз, сіздің ушундай бір қандай десем, ийгиликтин сыры эмне? Билбейм, мен ийгиликтерге сыйырын деле билбейт экенмин. Бирок көчөнү сураганда айтып атам, мен апам мен атам бар мен. Мен ошо атам мен апамдын колунда жашайм. Улуусумун мен балдарым. 49-га чыктым, 77-жылкымын. Анан эми субханалла молдочулук ушундай экен, 50-60-тагыдай көрсөтүп коет экен. Элдин эмеси ушундай субханалла капкара сакалым апа болуп калды. Карыкем көргөндө ушундай жапжаш болчумун да. Карыкем кичинекей бала болчу. Бирок бир эмен айтып атам, мен ушу мезгилге чейин мен апаман азыр 10.000 сом алып чыктым бияка. Мен абдан көп акча тапкан адаммын. Ошол себептен мен даватым үчүн, жүргөнүм үчүн эч качан акча албаймын. Дем салсам да акча албаймын. Эмне себептен? Анткени себеп Аллах биягына башка жан берген мага. Бизнестерим бар десе бар. Биз мусулмандар кедей жашабайбыз эч качан. Аракет кылабыз кедей жашабаганга. Пайгамбарыбыз субханалла эмнекен? Колу күчү, ал күчү сонун болуп туруп, бар болуп туруп, үй бүлөсүн кедей чыштап кеткен менден эмес деген. Аракет кылга пайгамбар үйрөткөн уже. Бирок аялдар эмес, эркектер жөн сөз кылат. Силер просто алып келип алып, жанагындай ооз ачып эле турушуңар керек да. Көз сокур жыландай элечи. Алып келген жей беришиңер керек. Эгер мүмкүн болсо. Анан ушунча акчанын бардыгын тең бүт дайым алып келип апамдын колуна өткөзүп берем. Атам мен апам ушу колунда бүт. Анан машинанын бензини апаман сурайм акча болуп. Келинчегим 4 төрөт, бирок ушу мезгилге чейин суган акчаны көрө элек. Бирок бир да жолу субханалла мен куурап кеттим, анан тигиндеп кетип айткан эмес. Көйнү алып беришинде апамдын жанына этиш болуп барып көйнү алып берет. Кемпирге апасы кемпирге алып берет. Чын. Мында береке бар, башкача береке бар.
Ben ayta берем дайым. Качан атам мен апам тирүү турганча эрмекмин мен. Качан атам мен апам өмүрлөр узун болсун, анда ошондон кийин айтам анан. Эгерде ошол бир мезгилде менин эрмек жок болуп кетсе, атасы менен апасы өлтүр деп койгула. Жашоонун эң чоң секрети бул силердин үйүңөрдө турат. Ата-энеңер тирүүлөр барктагыла. Алар бирөө эле болот, башка экинчи болбойт. Бирөө эле болот. Эне бирөө, ата бирөө. Жаш кезинде кадырлап, карыган кезде дуасын алып болду. Так. Биздин айылда Манас атага мазарларга сыйынган адамдар бар. Бирок намаз окушат, орозо кармайт, ушул туурабы? Булар аккулар деп коет. Булар мусулман эмес булар. Мусулман эмес булар. Булар мушриктер булар. Булар ишенбей алуу. Акулбу? Манас дегенде айыл барбы силерде? Жок, Талашта ал. ошо акулар Манас ата деп эме кылатылар. Манаста да отпай. Манас атага экен, эң Кудай сактасын. Ой, мушрик да булар, ширк кылгандар. Ишенбей алуу, толтурмун мен азыр. Намаз окуй берсин, кандай десең кабыл эмес. Саламатсызбы устаз, биздин үй бүлөдө келинге болгон көз караш өтө төмөн. Азыркы учурда жолдошум менен ден соолугу начар болгондо бизди күнөөлүү көрүп, Куранга түшүп аракет кылып жатамын. Ошондой болсо да шайтан васвасасы үстөмдүк кылып ажырашуу, өзүмдү өлтүрүү сыяктуу ойлор көп келет. Ошого мага жакшы дем күч берүүчү кеңештериңизди берсеңиз чоң рахмат. Машаллах, Аллахым ыраазы болсун. Мен көп убакыттарда мен ушу суроо келишет, анан мындай карап айтам да. Бир нерсе бар да, мына сизге жаман көз карашта болуп аткан киши бар. Ол кишини сиз билесиз. Эми анын жаман адаттарын да билесиңер. Демек, машалла, аны көрүп атасың кандай экен. Эми ошого нервиңди тратить нери бар? Мындай кылып мисалы жумуш иштеп атканда эле бирөө шефим мени ушинтип, ал ошентет экен. Бирөө айтат, мен аялым ошо. Ай, айланандар, субханалла. Анын ой пикири менен жашабай эле койгула да. Сен өзүң жөнүндө мнениең 150 кыла бер, болду. Ар бир нерсе адам өзүнө мындай самооценка бергенди үйрөнүп коюш керек. Хорошо, макул, жашооңду бузбай айланайын, аракет кыла бер. Бирок эмне кылыш керек экен? Акмакты билесиң, акмак экен. Акмактын дабасы сүкүт. Болду, машалла. Аз сен чыдап, жакшынакай кылып кой бер. Кудай билсе, сен өзүңдүн келиниң келгенде жакшы мамиле кыл. Ай, ошондо бир нерсе айтайынбы? Ошо келиниңе жакшы мамиле кылсаң да жакпайсың да. Чын, адамдын адам өзү жакпайт. Ошол себептен эмне экен? Дин менен жашап, динде кандай айтылган болсо, жакшылык кылып, сабыр кылып, ошого бир жакшы мамиле кылып коюп. Алымдардын бирөөсү айтат го. Эми бир кемпирдин көңүлүн ала албай, бир эркектин бокмурунун суккан көңүлүн ала албай, сага эмне болуптур? Көңүлүн алып кой да жашай бер. Такыр көңүл бура, субханалла, макулбу? Көрүң, мынакей уже сен больной болуп, уже шизофрения дейт айтып мону. Психологияда шизофрения. Негизи мен өзү педагог психолог болуп эсептелем. Мындай айтканда экинчи диплом ошо. Мен өзү высшая школа милицияны бүткөм. БГШны. Азыркы министрлер, замминистрлер менин курсташтарым. Ошолордун баардыгы. Ошол эмезде субханалла мен Карабалта ислам институтун бүткөм. Андан кийинкиси субханалла өзү азыркы мезгилде психологиянын педагог психолог бүттүм. Ошо ислам академиясында ардактуу профессор болуп эсептелем. Мындай көптөгөн немелери бар. Айтайын деген нерсем, ошол мезгилде риторика боюнча биринчи эмедемин азыр. Көп убакта сабак берем, тренингтерди кылам. Бир убактым жок. Ошол эмезде психология, парапсихология деген нерсени толугу менен түшүнүп берем. Ошол эмезде араб тили боюнча арабист болуп эсептелем. Эми айтайын деген нерсем, мен дайыма акырында бир нерсени түшүндүм да. Сага жаксын деп бир нерсе кылыштын кереги жок экен. Кудайга жаксаң болду экен. Ол бир адам, аял, үй бүлөсү, элчиде эптеп бир баланы алып келишти. Анага дем салып бердик, 3-4 күн ушундай жүрдүк. Анан бүттү, бала сонун болуп калды. Анан кетип баратып, шүмшүк болду экенсиң деп кетишпеди. Рахмат дедим.
O men ошо Шүмшүк молдомун дедим. Эмнеге Шүмшүк экенин айтпайсың ага? Sen айылдын баарын башы ийирип алыпсың дейт. Анткени себеп эмне экен? Айылдын ой пикири, жанында жүргөн ой пикири бизден жакшы болгон себебинен эмне экен? Бир да жаман нерсе укпай коюпту. Бирөө да жамандабай коюпту көрсөчү. Айтайын деген нерсем, адамга жакшылык да жакшылык кээ бир убакта жакпайсың. Кээ бирде берип жакшы көрмөй, бербей жаман көрүнүш керек болот да. Кыргызда сөз бар го, бул кыргыздын пайгамбардын хадисиге кийин окуп көрсөмчү. Эмнеке? Какайганга какайгын дейт. О, төбөң көккө жеткенче, ийилгенге ийилгин, төбөң жерге тийгенче дейт. Адамдын өз өзүнүн акыбалында мамиле кылыш керек болот экен кээ бирде. Бирок керек болсо мисал карагыла. Bir айылдын ичинде бирөө бузук болгон болсо, айылдын артынан чогулуп туруп, бүгүн боодуна салам бербейбиз боога. Муну менен катышпайсыңар, барбайсыңар десе хатип. Болду. Элдин баары ошону кылбай койсо, жалгыздык менен эмне алып келип оңо берет экен ошолчу. Кээ бир адамга салам бербей коюш керек экен. Bir күнү мен апам өзү Куранкана адам 60 жашынан 63 жашка чыкканга чейин Куранды жаттап алды. 60 жашында баштаган. Азыр 68-де. Kur'an менен эртеден кечке маректенет. Бир да секунд токтобойт. Көчө коноктор тозу, ошондо да келин деп чыгып жүрө берет. Анан bir күнү бир байке бар эле, дайым айтат, "Ассаламу алейкум" дейт. "Ассаламу алейкум" деп бай учурашпайт. Анан көчөгө кетип баратып, дүкөндөн бияка мени ээрчитип бардат, мен жаш бала болуп жүргөндө. Баягы "Ассаламу алейкум" десе, мындай аттын үстүнө тургузуп, апам аркасынан ээрчип алды. "Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ой, ва алейкум салам болчу дейт акырында дейчи. Анан айтат, "Ата дейт, сиз улуу адамсыз. Сиз бизге кичине салам берсек, кичилерге алий алып коюңуз" дейт. Эми ошол өлгөнгө чейин апама салам, биринчи салам берчи. Кээ бир адамдарга ушинтип таалим бериш керек экен. Кээ бир адамдарга айтпай таалим бериш керек экен. Кээ бир нерсе айтайынбы силерге? Мен бир нерсени колдоном да дайымачы. Жашоодо Subhanallah, bir nesi var. Samatyok diyen o жақшы bir söz var. Ar bir neseni toğunun başından koyarsan, taş ırgıtsan, taş var özünün orunda var. Döngülüp toğulsan bir ordu var, özünün orunda var. Bir yer var, toqtoydu akırı. Bilesizler mi? Jamançılık da toqtoydu, жақшılık da toqtoydu. Oşonun sebebine kээ bir vakta un çıkpay, muzdap salgan жақшы. Jamanды да muzdap koysan болады, жақшını da arttırıp koysan болады. Un çıkpay koysun gerek. Boldu. Özün yaşam maşallah. Tamam жашооңду жаша, илим ал, бас, тур, машалла. Өнүктүр өзүңдү. Эртеңки күндө балдарга жакшы эне болгонго, жакшы ата болгонго аракетиңди кыла бер. Бирок унутпа, сөзсүз барып туруп, сага келген проблеманын аягы бар. О, А точкасы менен Б точка адам тирилет, өлөт, төрөлөт, өлөт, төрөлөт. О, төрөлүү бул өлүм бул төрүү. Төр эмнеге барат? Өлүм. Демек Субхан ушундай экен. Бирөөнүн бир төрү бар экен. Жашоонун өз бүтүш жеги бар. Ошонун себебинен бирок акырында келме айтып өлсөк машалла. Акырында жашообузда ушу оозубуздан келме чыгып өлүп кетсек. Акырында Субхан аркабыздан бир из калып өлсөк. Аркабызда ушу жакшы адам эле деп өлсөк. Мына ошол жакшы да турабы? Мына ушул умтулуш үчүн мынакей казыкем ушул сабакты умтулуп, мына ушул жерге келген бир 500 адам машалла ушинтип өлүп кетсек кандай сонун турабы? Бирөөнү жаманчылык кылбай, бирөөнү дайыма жакшылык кылып, жакшылыкка из калтырып машалла. Бул дүйнөдө киши болсо из калтырып жашаган аракетинде болушубуз керек. Аракет кылабызбы? Аллахым разы болсун. Биздин дагы эми экинчи сабагыбыз бар азыр. Кайыкта сүлүктүдө экиге барышыбыз керек. Анан көп суроо калып калды. Бизден кетсе кечирип коесуздар. Карыкем дуа кылсын иншалла. Анан бизге уруксат бересиздер. Bir o söz var kendim. Bismillahirrahmanirrahim. Emre'den Allah razı olsun. Allah Teala şuat versin, cevap versin. Hurmatlı apalar, hurmatlı atalar, hazırda bu жерде айтылган сөздөр баарыбыздын бул дүйнөбүз үчүн, ахиретибиз үчүн өтө керек сөздөр айтылды. Ушул сөздөрдү окуп биз чындыгы мусулманчылык эмне экендигин азырына берилген суроолорду карап бир аз унутуп калгандайбыз. Ошондуктан келиңиздер чындыгы момун кандай болот, мусулман кандай болот, китеп окуп үйрөнөлү. Китеп окуңуздар. Себеп дегенде ошо ушакка табылган, гыйбатка табылган убакыт китеп окуганда табылат.
Erten kıyamet bulup Allah Teala'nın astığa barganda Allah'ın her bir bergen nersesiga Kuday'a cevap veririz. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Allah her bir bergen nimetin kıyamette bizden soraydı. Erkek bulu, ayal bulu, Kuday Teala'm soraydı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. O Allah'ın bugün kılgan namazımız bir gana özümün razılığını kabul için Allah. Allah'ım bağımızın razı olgun, bağımızı razı kılgın. Gelip salavat vergen ürmek üstazdan da Allah'ım özün razı olgun. Ömrünü, rızkısına, büyülesini, ata-enesini, bala çakasını Allah özün gerek görüyor. Yaratman Allah'ım şu yerge kelip oturgan cemaattan, gecelerimizden, apalarımızdan, karındaşlarımızdan, ağaynilerimizden Allah'ım razı olgun. Kanlara muhtazlıkları olsa Allah'ım жақсылық менен чечип бергин. Оорugandарға шифа бергин, кыйналгандарга жардам бергин. Жүрөктөрүнө бекем ыйман, ыкылас, такыбачылык бергин. Бактылуу үй-бүлө, бактылуу жашоо насип кылгын. Бактылуу акырет насип кылгын. Жараткан Аллахым билген илимдерине амал кылууга өзүн тауфик бергин. Бүгүнкү уюштурган иш-чарабыздан Аллахым разы болуп, ушул иш-чарага кызмат кылган катибияттан, İmam Hatip'ten, cemaatından Allah'ın özünü razı olsun. Uşul şartı tüzüp bergen mamleketimizden, uşul hakimiyetten, bardığına Allah'ın özünü razı olsun. Allah'ım fayda verici dağın özünsün, ziyan verici dağın özünsün. Allah'ım bağırızı daima faydalı ilim bilen, faydalı yaşam bilen özünü silahın. Ve sallallahu ta'ala ala khayruhi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya arhamar rahimin. Aa. Allah ablan razı olsun. Allah razı olsun. Hazır. Saat 3'ten 5'e çeyrek canlı hazır sizlere transfer olarak tüm bayanlardan cevap veriyorum. Krasavchik o'yinchi ekansiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimi? Yaxshilarsizlarmi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshilarmi? Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? Assalomu alaykum. Yaxshilarmi? Bilan ulug'lar tabriklaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu. Yaxshilarmi? Qo'l juda o'xshaysiz a? Abdan Allah razı olsun. Hoppa, geçir olsun. Qana, damlama. Alhamdulillah, az qazit gamlam.